бир жаштарга уулга берилген бир чоң миссия катары кадимгидей код, кадимгидей тапшырма берип койгон сыяктуу мага ушундай сезилип калды да. Ушунчалык мындай маанилүү деген Эми бир ушундай ички сезимдер бар, туюмдар бар, өзүм айтып бере албайм да. Мунун ушул жашоонун баардыгын, оюмдагы нерсенин бир 80%ын өзүм жашап өткөм. Өзүм ушул жайлоодо, өзүм ошол талап түстө, ошол айылда, дээбоч ала тоонун коюнунда жүрүп, ошонун баарын башымдан өткөрүп көрүп, сагынычым негедир өзүм акыркы күнгө чейин эле кетти. Сагынычым тоого аябай кусамын да, тоого тартып берет да жанымчы. Таңдайыман кымызын дагы кийин эле кетти сөзүн ачыгы. Дайыма келчү жатарды эле. Кымыз ичпесем деле кымыздын дагы келчү да. Мен баарыбыз эле шаарда жүрбөйбүз негизинде. Элеттерди, айылдарда көбүс унутуп калып атабыз. Кээ бирөөбүз барып турабыз, кээ бирөөбүз чалып турабыз. Кээ бирөөбүз такыр эле көчүп келип алганыбыздан баары негизи ата бабанын баскан жерин эстеп турган парыз деп ойлойм да. Жөнөп алам сен чоңойдуң, айыл журтка барып кел. Айыл апагандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Чалдын сөгүн бир агартып, шар тарабын чабып кел. Kırgız elem kırdagı Kundurmaday tunup gezim Kөгүлдүң bir turmuştan Çoң emеңдин кемегесин bir түт ötüp жагып кел Келинге деп тиккен эле көшөгөсүн тагып кел. Коңшу колоң туугандарга үйдү жайды табышта. Көңдө калган жалгыз така тамбуруна кагып кел. Жетesi büt жаткан жер Мени танытпай чоң атаңдар журт таштабай кыргыздар Siz kalgan jayıttagı malım jurtkan aytap kel. Esin dagı sagынганdır
баштап айтканыңда жөнөп алам сен чоңойдуң айылчылыкка барып кел. Орыстарда прощание славянка бар го. Ошонун кайыктары сыяктуу мына да бир марш сыяктуу чоң жүрүшкө үндөгөн бир жакшы эме бар экен, проект бар экен да. Үгүттөй турган, шыктандыра турган кайрым бар экен да. Эми бул ырлардын ичинде дагы ушундай кыргыздын дили жатат экен да. Кабылдаган тарбияң, чогулган тажрыйбаң өзүң да ушуга бышып жетсең керек да. Бүгүнкү күнү залкар болуп калсын да. Мына эмне деген эмелер турат. Могуга токтолуп эмесин билиш керек да. Ушул үчүн анткени бүгүнкү күндүн демин, бүгүнкү күндүн деми бар дачы. Бүгүнкү күндүн дагы өзөгү бар да жатат да дачы. Өзүнчө жаштар үчүн дем болуп калыптыр. Мындай таасир берип атат да. Албетте. Угармандарга таасир берип, анан баягы колунда бар мырзалар бар да, баягы уктап калган, баягы кыргыз айтат го, жыландын куйругун база алдым дегендейчи. Анан баягы уктап калган сезимдерди ойготуп койгондой болгон окшойт. Кээ бир ошолорду угуп алып, айылына үй салып, айылына чоң иш кылып, жаңылап, жакшы. Мага чалып 2-3 киши айтты. Сен ырың артынан айылга ата конушка жаңы үй салдым дегендер болду.